Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күнгө Палестинада 11 миңдей адам каза тапты. Анын ичинен 5 миңи жаш бала. Белгисиз үйлөрдүн астында калганы 3 миңдей. 11 миңден сырткары 20 миңдей жаракат алды. 1 миллиондон көбү мүлктөрүн таштап четке чыгышты. Ошондой учурда биз дагы жөн олтурбай кайрымдуулук Палестинанын колдоо тынч акциясын 28-нде жана 5 ноябрда өткөрдүк. Кудайга шүгүр, берешен элибиз кайрымдуулук 1,5 миллион сомго чукул акча топтолду. Ошону фондторго жана Палестинанын өкүлдөрүнө өткөрүп бердик. Дүйнө жүзү Палестинаны колдоп ызаланып аткан учурда бир блогер Гыдырыс деген саясаттык бир очко үчүн чыгышты булар. Же болбосом өздөрүн көрсөтүш үчүн, пиарит кылыш үчүн чыкты деп, каяктагы жалган жала менен Турсунбай Бакир уулу устазыбызга, агайыбызга асылып видео кайрылуу жасаптыр. Кудайдан корк, Аллахтан корк. Аны Турсунбай Бакир уулу ажы уюштурган жок, аны жаштар биз уюштурдук. Мен Бакытбек Мойдунов жана жаш активисттер менен анан чакырдык. Турсунбай Бакир уулу агай, келип бериңиз. Жалган жала менен анын мойнуна илип атат. Мыйзам чегинде мэриядан уруксат алып, ошондой эле биз укук коргоо органдары менен келишип тынч өткөрөбүз деп милдетти мойнубузга алып, мен өзүм мойнума алып, ошону аябай жакшы өткөрүп, тынч, аман элдер күбө болуп кеттик. Элдер дагы келип ыраазы болуп кетишти. Биз да ыраазыбыз. Элдерге 1000 мерте ыраазыбыз. Иншалла ошол жакка келген бардык ошол жакка жардам бергендерге Аллах Таала жаннаттан орун берсин. Мага окшогон, Ыдырыска окшогон блогерлер бир жактан заказ келгенби, өзү айтмакчы чет өлкөдөн $1000 айлык алам дейт. Ким билет кандай заказ келген. Бирок өзү кыргыз да. Анан биз өзүбүздөн чоңду сыйлашты билишибиз керек да. 65 жашар болуп атса, өзүнүн канча жаш чоң атасы менен тең. Сыйлаш керек да, антип сүйлөгөн кандай болот? Акылга сыйбайт. Урматтуу бир туугандар, жаштар, келгиле мындай кылайлы, чоңдорубузга асылып, ушундай бир жалган жала, бир мындай катуу сөздөрдү айтып атканда жөн олтурбай, жок дегенде комментарий менен болсо дагы ошол адамдын местосуна, ордуна коюп коелу. Ордун билиш керек, өзүнүн ордуну. Турсунбай Бакир уулу ким, бул ким? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, берешен элим. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун.